Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Сөздү майдалабайын. Кайдыгер карабай бөлүшүп туруңуздар. Бүгүнкү эфир негизи көпчүлүк эле адамдарга белгилүү болуш керек. Кечинде Бакай Кашкарбаев мени сотторду коркутуп атат деген таризде менин сүрөтүмдү алып туруп өзүнүн баракчасына жайгаштырып коюптур. Бакай Кашкарбаев бүгүн Алсаитова боюнча жана башкалар боюнча бир-эки нерселерди айтып кетиптир. Ошол жерде ар кандай бир нерселерди айтып, мен тууралуу мага жалган бир жалааларды айтыптыр. Мен так айтам, любой жерде мен Бакайга окшоп жер саткычтар менен чогуу жүрүп, алардын таламын талашып, элдер менен жолугуп, ошол жерден качып кеткендерин, элдер тепкилеп коеюн дегендерин баарын эле көрүп жүрөбүз жана билип жүрөбүз. Баардыгын орозонун күнүндө баарын Аллахка койдум да. Эми Бакай айтып атпайбы, урматтуу кыргыз элим, мен акмын, мен тазамын, мен эч убакытта мындай тигиндей депчи. Мен эми негизи чоңдордун, шефтердин аттарын атабай эле коеюн, кимдердин аттарын сатып жүргөнүнчү. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп коюуну туура көрдүм. Жалил Атамбаев боюнча чыгып айта турган кезде Жалил Атамбаевдин балдары мурда айыл өкмөт болом деген Нариман айыл өкмөтүнө сен менен түшкөн сүрөттөр бар, сага келгендеги ошо сүрөттөр бар. Мен сени ошол менен акча ал деп туруп мен сенин үстүңө жала жабам деген сыяктуу сөздөрдү айтып, сен Жалил жөнүндө эчтеке сүйлөө деп айткан сөздөр бар эле. Анан кийин мен билгениң кыл, колуңан эч нерсе келбейт. Мен эч кимден эчтеке алган эмесмин жана эч кимге мен эчтеке обещать эткен эмесмин деген. Ошол жанагы видео бар, анан мындай видеолор тарап жүрөт деп аткан үстүнөн барган 18 арыз түшкөн. Ошол басына. Бакай билбесең билип ал. Ошол адам Эмил аттуу адамдан 5 миллион сом акча карызга алып турушул убакытка чейин мына бербей жүрөт мынакей. Факты менен көргөзөйүн. Тил каты бар мына 5 миллион сом. Сүйлөсөм факты менен сүйлөшүм мүмкүн, сүйлөсөм мен башка такыр сүйлөбөйм. Ошол адам Эмил деген аттуу адам мага кайрылып жүрөт мынтип. Кандай иштер жакшыбы? Assalomu alaykum. Begzat qanday ishlar yaxshimi? Tinchsizmi? Begzat ana islomni qarmash kerak bo'lib o'tadi-da, Bishkekdanchi. Bu yoqda milisiyalar izlab o'tamiz, qarab o'tamiz deb nima bo'lib o'tadi, Bishkekka yurayotgan. O'sha bir jardam qilib o'shaqdan qarmoqni berbeysizmi? Yomon nadel qildi-da, bizni o'rta yo'lda qiynabchi. Bizne qiyin kerak bo'lib o'tdi, jomon qiynalib o'tdi-da. Adan keyin урматтуу бир туугандар бир нерсени баса белгилейин дагы. Ушул эле Ислам фамилиясын унутуп калдым, Тажибаев Ислам. Ошол адам баардыгына эле барып мен эметем, өнүктүрөм, өстүрөм, инвесторлорум бар, андай мындай деп ушинтип эме кылып айыл өкмөт кылып берип койгулачы деген эме таризде барбаган адам жок. Азыр деле ошо мекенчилер менен чогуу жүрөт. Ошол адам негизи мени каралап, негизи видео тарткан, ал видео барго суу кечпейт. Ислам кайра менен кечирим сураган. Кечирим сурап, Аллах турат, орозонун күнүндө айтам, менен кечирим сураган, ортодо ислам тааныган, жакшы тааныган бир. Мен алар менен мамилем жок да. Майрамбек деген байка ортого түшүп, ушул чынбы иним дегенден бул калп десем, ошондо экөөбүз Майрамбек экөөбүз жолугуп исламга чалганда ислам айткан. Мен ошол Жалил Атамбаевди эметип эле, калкалап эле ошол убакытта туура эмес айтып койгом деп менен кечирим сураган. Assalomu alaykum. Begzat qari, ishlar yaxshimi? O'zi qabul bo'lsin. Begzat ana ol islom jatimde qarmaganга бир жардам кылсаң жакшы болот эле. Ошто уудуга бир күчтүүрөөк адамды бир тааныштарың болсо чалдырып эмне ушундай бир арыз түшкөн экен. Не onu карап эме кылбай атасың, Рахпура милицияханасына түшкөн экен. Өз уудуга жазышкан экен. Деп бир жардам кылбайсыңбы? Акчаларды өндүрөйлү. Эми ушул Эмил аттуу адам жанагы ислам деген адамга жат эмес. Жакын туугандары. Хорошо, бул тема менен кетсин, Аллахка койдум баардыгын. Самый главный мен барго бул жерде бирөөдүн бир тыйынын жеген эмесмин, орозунун күнүндө айтам. Бирөөдүн бир тыйынын жеген эмесмин. Жана жебейм дагы. Карапайым калктардын укугун коргоп, карапайым калктардын талабын талашып аткан болсок,
Бакай Кашкарбаевга окшогон адамдар жер саткычтардын талабын талашып атат. Бакай, сен айтып атасың, мыйзам менен тергөөчүлөр, соттор мыйзам менен атайын чиркелген деп. Мыйзам менен чиркелген Зулушевдун эшигин талкалайбыз. Арматуралайбыз. Депутаттардын баарын арматуралайбыз деп аткан мен беле же сен белең. Качандан бери сен мыйзам сүйлөп калдың? Бакай, тилди вообще кытыштырба. Сенин кылган кылыктарың бар го, кекиртекте мен кече сага мындай эле бир канча эле нерселерди жаздым. Темир урдаганын жаздым Ленин заводдон. Туурабы? Мен баяда эфир кылып акылдап тим эле алдагы Зиябидин Жамалидинов жакшы иштеп атат, Зиябидин мындай деп аттың эле. Зиябидин коррупция менен, Зиябидин ушул жанагы пара менен, жанагы жерлерди өткөрө алуу менен кармалбадыбы? Ошо менен кетпедиби сен мактап аткан Зиябидин? Кана, эми менби тегил же сенби президенттин бир тууганына аркасын такап алып туруп ишти жасап аткан. Ошо сен айтып аткан ошол эмелер Алсейитовалар мага келген. Алсейитова келип анан келгенде мыйыгы менен күлүп коюпсуң деп. Мен Алсейитова жер саткыч менен кантип биригем? Менин жүзүм, менин бетим экөө эмес. Сага окшой эки жүздүү эмес, ал менен дагы биригип, бул менен да биригип иш жасай бергендей. Ал мага иштешели деп келген эмес. Сага колуңа мончак берем, мону алып кой. Менин мондай маселем бар, ошону чечип бер деп айткан мага. Айдап жүргөн фитин да берем деп айткан. Ал да фит да ошодон подарка алган болуш керексиң, ошо фитти. Айдап жүргөн фитиңди. Ошондо армянский номер менен келген. Сен айтып аткан Алсейитова ак болсо эмне үчүн прокуратура камалып салды? Бир нерсени билип ал. Мыйзамда адамдын күнөөсү далилденмейинче камалбайт. Алсейитова дагы, Молдобоя Тамара дагы күнөөсү далилденип туруп камалган. Сен ошого окшогон адамдарды коргоп атпайсыңбы, Бакай? Эми мен Алсейитованы эмнеге коргоп атасың десем, Алсейитованын күнөөсү жок экен деп мага айтпадыңбы? Мен ошол мен менен сүйлөшкөн полный бүттүү видео кылып койгом. Алсейитованы сен түздөн түз коргоп атпайсың баяда мен сага чалган кезде WhatsApp'та. Эми Алсейитовадан подарка алганда Воен Антоновкадагы 2 гектар жериңди жакшылыкка башка бир адамдарга эметип тигил арендага берем, гектар 20 миңден деп предлагать этип жүрбөдүң беле? Өзүбүздүн эле мекенчил балдарга жер алып калгыла, мына жер бар деп Алсейитованын жерлерин сатып жүрбөдүң беле? Калппы? $1000 ким сатып берген болсо $1000 алат деп, сен өзүң доляң $3000 эмес беле ал жерде? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мен бул жер саткычтар менен бирикпей койгонум үчүн мен күнөөлүүмүн да бул жердечи. Бакай Кашкарбаев алар менен бириккени үчүн ал ак экен да. Жер маселеси өтө мына кекиртекке тийген, ушул кекиртекке ушул тамакка бир кылкан болгон, тикенек болгон бир нерсе болду да бул жерчи. Мага байы да келет, кедейи да келет, барча эме акчасы бары да келет, жогу да келет, агы да келет, карасы да келет. Бакайга деле барышы мүмкүн. Бардык эле ошо проблемасын чечтирип алайын, минтип алайын, тигинтип алайын. Бирок мен эч убакытта эч кимге бир проблема чечип берген эмесмин. Карапайым калктын участоктарын ушуларды чечип берип, ушуларга жардам беришим мүмкүн. Башка бир кадамдарга барган эмесмин мен 100%. Айтып атпайбы, сен тууралуу мондай, сен тууралуу тигиндей. Болсо чыгарып кой. Айтайынбы? Болсо чыгарып кой. Бүттүк. Факты менен чыгарып кой. Эми мен колумда факты турат, Дашковко өзүң барып атасың. Тигил эме $250,000 боюнча. Аспеков бол барып атасыңар баарыңар Дашковко. Ошо жерди баса калалы, урдайлы ошо жерди деп. Ошол видеоңду эле жүрүп, аны да чыгарбадык мекенчиликтен деп. Урматтуу кыргыз элим, кечирип коесуздар, бирөө чалып калды. Бирөөдүн үйүндө кийим кечесине чейин урдап кетипсиң го. Мына мага кайрылып атат. Бирөөдүн ишин бүтүрүп берем деп экөөңөр жана орус экөөңөр зордоп коюпсуңар. Ал эже да мага кайрылды. Эми болгондой айтып атпаймынбы? Ленин заводдо 30,000 сомдук эме арендага бере турган жерди эме 5,000 сомдон бербей жүрөт экенсиң ошону дагы. Айына мамлекеттик ал ишкана
Ал Жарасул эме Айтбатов барды, ошо мамлекеттик ишканага айына 25 миң сомдон ушеп келтирип атпайсыңбы? Адан көрө сенен башка бирөөгө ошол жерди арендага бергенде, ошолор татыктуу иштеп 30 миң сомдон мамлекетке салым кошмок, бакай. Эми бир нерсени баса белгилеп коеюн. Эми эмне үчүн темир урдап жүрсүң? Мамлекеттик ишканадан темир урдап МВД сени кармап туруп иш козгоду. 70 миң сом айыппул салынган жокпу үстүңө? Салынды. Кааласаң ошо кагазыңды интернетке тиркеп коем. Эми мен акмын, мен тазамын, биз патриотпуз дейсиң. Каягыңа патриотсуң сен? Жер саткычтар менен чырмалышып, ошолор менен ака-үкө болупсуң. Урматтуу кыргыз эли, мен эми негизи Бакайга теңелгим келбейт. Бирокчу Бакай, мыйзамды сен сүйлөбө, Бакай. Айтайынбы? Үйүңдө 2 мартта камалган кезде, балдарың памперс жок болгон кезде мен памперс алып барып бергем. Бети жок. Ошол убакытта дагы мен бирөөдөн акча алып туруп, бирөөдүн акчасын алып берип беремби? Ушу Бакай камалып калды деген кезде ошо мекенчил эжелер тамак, памперс, быкы-чыкы нерсе алып барган кезде мен да алып барып бергем. 200 болбо. Бир жерден эметип даамтатсаң ошол жерге 1000 жолу салам бер дейт. Не азыр эле жашооң оңолуп калдыбы? Мен сени кемсинтким келбейт. Бирок жашоодо сен, Бакай, жашоодо сен ийгиликке жеткен адамдардан эмессиң. Мен жашым 30-та. Мен 7 жылдан бери бизнесмен алектенем. 5 жыл Кореяда иштеп келгенмин. Адал эмгек, мына, адал эмгек. Колум бүттү ошол убакыттан бери мына мазоль. Мен 3 баламды татыктуу караган адамдарданмын. Мен эч кимге аркам такаган эмесмин. Мен тарыхым бар. Мен атам мамлекетке, элге, жерге кызмат кылып туруп өтүп кеткен адамдардан. Теги жок адамдар чыгып алып, адамды каралагандан башка эчтеке билбейсиңер. Мен тектүү болгонум үчүн, ата-энем барчылыкта чоңойткон үчүн, алдым жуттум кылбаган үчүн мен эч ким менен соодалашкан эмесмин, жана келечекте да соодалашпайм. Мен бирөөдүн жерин саткан эмесмин, жана жер саткычтарга мен алардын талабын талашып, аларды калкалаган эмесмин. Эми Тамара Молдобаеваны колуңан келишинче эметип атасың, коркутуп атат, минтип атат деп. А Тамара Молдобаеваны сот актап коюшу 100% мүмкүн. Эмнеге деген кезде акча берсең азыркы убакта сенин заманың, акча берсең жер саткычтын заманы, акча берсең криминалдын заманы, акча берсең уурунун заманы болуп атат. Мен ошону айтып атам. Элге кызмат кыла албайсың, Бакай. Калп эле патриоттулукту, калп эле элге жерге күйгөндүктү жыйыштырып кой дагы, давай. Өзүң ишин кыл. Бакайдын көп нерсесин ачпайын, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Менде Бакайдын көп видеолору бар. Мен буга компромат топтоп жүргөн жокмун. Анткени Бакай өзү ар кимге ката кетирген, ар кимге косяк кылган, ошолор мага жөнөткөн. Сен бактап аткан Алсейитова мага 12 миң доллар акча көтөрүп келген. Мекенчил Жыргал деген баланы өзүң жакшы тааныйсың, ошодон суроо. Муну ал дагы сенен мени албайм. Ушуну ал дагы мени мына 2 күндө соттоп жибере турам болуп атат. Ошо соттон сактап калчы деген. Мен эмне сот белем деген. Сен айтып аткан жанагы балдар мына 13 участокты алып кетип же, 11 участокты алып кетип деп атасың. Алар андай эмес. Бакай, алдап атасың сен ошол жерден. Алар түрмөдөн чыгарып беребизде акча алган. 15 миң доллар ушундай акча алган. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бир нерсени баса белгилеп коеюн. Бул жерден Бакайдын жер сатып жүргөнүн бир гана фактыны гана тиркейин. Анан калган видеолорду толтурайм, аларды мен чыгарбай эле коеюн, Бакайдын өзүнүн абийирине коюн. Бакай тууралуу будан кийин эфирде эле жасабайм. Бакай вообще мен үчүн эме эмес, бирок мындай чындык үчүн айтып коюун туура көрдүм. Ассалам. Эми биз жөн эле бир мындай фуфлону түртө бербейбиз да. Боло турган ишти айтасыз анан. Ушунча кадыр чогултуп бир анан участок үчүн эметтейбиз го дейм. Ошол болот эмес деле, кызыл китеби деле болот, тигинчи деле болот, мунусу деле болот дегенде. Азыр доверенность алып, генеральный доверенность алып, жана жердин хозяйыны доверенность через нотариус. Ушундай Асан деген балага Мончанчы контурда Мончанчы номер деген участокты бүтүрүп берем. Мен доверенность алат. Болду, ошол доверенностьтун негизинде анан тиги китебин алат, кызыл китебин. Мартта атат.
азыр тиги комиссияга киргенде Сокуловдун комиссиясына ошо бир комиссиясы калды. А так эки эмеси бар уже чечими. Анан баасын айтпадым эле. Нага алып келсин акчаны сүйлөшөбүз. Участокко барабыз, көрсүн. Ошол айтып элем акбасын оңдоп. Assalomu alaykum. Мынакей ошол участоктун баасын $10,000 деп атат да бул жердечи. Эми Бакай ушундай жер сатып жүрбөйсүңбү? Түздөн туз сатып жүрөсүң. Качан чыгат экенин да айтып атасың. Комиссияга кирген полный бүттүн. Может быть сен ошо комиссияга басым көргөзүп аткан чыгарсың. Мен бармын, мен аркамда Баланчаев баланча бар деп. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, соцсетте мен ишенем, көрүп турам да. Мени колдоп атканын көрүп турам. Эми бул жерде мен айтат, каяктагы жана бузуку ЛГБТ жана МПОшниктердин баарын эметкен жана гейпейлерге кошулган Ыдырыс Исаковго мени кошуп койпур. Анан Улукбектин заманы болуп атат деп. Улукбекти сен бир кылганын кыла аласыңбы? Улукбек ушу туалетке барып чычып келген богуна тең эмессиң, мен сага мындай айтайын. А сен оюңа койсо арматуралар анын акчасын тартып алышың керек. Эл менен болбойсуңбу? Элди коргобойсуң анан көрөк, Президентке ошо элдин үнү жетпей аткан ошону жеткирбейсиңби, аферист? Калп эле ыйлап, мени кабыл албай койдуңуз деп анан ыйлап туруп анан кийин акча жасабай. Эми мен бул бир эле записин угузуп атам. А мени каралап жанагы $50,000 тиги буда атасың. Жанагы $50,000 деп аткан мошенникти мына жакта 5 миллион сом карызы турбайбы? Үстүнөн 18 арыз түшкөн. Өзүнүн тууганы кайрылып атат мага. Чара көргөзүп берчи деп. Мен аны да Аллага койдум. Мен кекчил адам эмесмин, аферист адам эмесмин. Эми мен тиги буду дин менен эме кылбайм. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Таала берген ыйманыбыз бар. Ошо ыйман менен, ынсап менен жашаган адамдарданбыз. Ошол Бакайдын акыркы дагы бир записин угузайын, анан бир эки нерсе сүйлөйм, ошо менен эфир жабабыз. Ассалам. Эми биз жөн эле бир мындай фуфлону түртө бербейбиз да. Боло турган ишти айтабыз анан. Ушунча кадыр чогултуп бир анан участок ичебиз. Эмектейбиз го дейм. Ошол болот эмес деле, кызыл китеби деле болот, дегенис деле болот, мунусу деле болот дегенде. Азыр доверенность алып, генеральный доверенность алып, жана жердин хозяйыны телеграф деме жазып берет, доверенность через нотариус. Ушундай Асан деген балага Мончанчы контурдан Мончанчы номер деген участокты бүтүрүп берем деген доверенность алат. Болду, ошол доверенностьтин негизинде анан тиги китебин алат, кызыл китебин. Мартта атат. Азыр тиги комиссияга киргенде Сокуловдун комиссиясына ошо бир комиссиясы калды. А так эки эмеси бар уже чечими. Анан баасын айтпадым эле. Нага алып келсин акчаны сүйлөшөбүз. Участокко барабыз, көрсүн. Ошол айтып элем акбасын оңдоп. Кандай иштер жакшыбы? Эми урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Орозон күнүндө баарын кечирдим. Кечиримди бир гана Аллах гана жарашат. Биз да адам болгондон кийин сөзсүз түрдө кечиришибиз керек. Бирок Бакай, көп бакылдабай эле койчу. Эл сүйлөсө да сен сүйлөөчү, пожалуйста, суранчы. Эл сүйлөсө да сен сүйлөө. Жаныңа наркомандар жыйнап алгансың, жаныңа алкаштар жыйнап алгансың, ошолор менен айдактатып, эфир кылып тиги бул атасың. Анан Бакайдын бир кылганын кыла албайсың деп. Эмне кылып коюпсуңар силерге элге? Эмне кылып жашадыңар? Эмне кылдыңар? Өзүңдүн нарының болосуң. Кече мына нарындан үй салып берип атат 40 күн ичинде турабы? Ажоз тараптан. Ошол жакка барып келдиңби? Актала району, Актала айылына барып келдиңби? Күйдүңбү сен элиңе? Күйбөйсүң сен. Күйгөн эмессиң. Барбайсың, жана бара албайсың дагы. Бар мына, ушу көтөндөй болуп турган жерге Агордого барчы. Анан кийин бая барып, Агордодо барып сен тарттың, үйү бузулгандан кийин ошону кайра үй салып берди. Ошол жерде адамдар жоопкерчиликке тартылып атабы дейсиң? Айланайын. Бул президенттин деңгээлинде чечилип атат бул иш. Сенин деңгээлиң эмес. Бакай, сен деңгээлиңе кое турган болсо арматураны алып барып сабайсың сен. Ошол чечилип атат. Кудай буйрса чечилет. Ошол жердеги жерди мафиясына катышкан жанагы квартальныйдан баштап, жер адисинен баштап госрегистр болобу, сот болобу бүттүк жоопкерчиликке тартылды. Камалып атат катарынан. Ошолордун катарын толуктап жана сен мактап аткан, сен жактап аткан Алсейитова да камалып кетти. Алсейитованын үстүнөн, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Бакай колдоп, Бакай коргоп аткан Алсейитованын үстүнөн 55 60ка жакын адамдан менде мына эме бар. Группам бар атайын. Алсейитовадан жабыркаган деген группам бар.
60га жакын адам жабыркадык дейт. Ошол адамды аппак деп жүрөт да. Мына видеосу бар. Ал таза, ал аппак, ал андайга катышкан эмес дейт. Сага акча берип койсо сен эчтекени көрбөйсүң да, көргүң да келбейт. Ошон үчүн Бакай давайчы мындай нерселерди токтот да кыл. Кылсаң элге кызмат кыл, кыла албасаң давай эс ал. 50-ге чыкканча эч нерсе жасалган, 30-да орого болгон, 50-үстүндө эчтеке кылбайт деген сөз бар го Кыргызда. 40-ында кыйратпайт депчи. Машинист жол менен, машинисто жол менен иш кылып не кереги бар айтсаң? Мени чаптай турган эчтеке жок. Мен эч бир жерге аралашкан эмесмин. Мен акмын, 100% акмын. Ушул жанагыл $50,000 тиги бу деп айтып жемеле, блогер деп монтесиң. Бакай, мен эмес сен блогерсиң. Мен ишкер адаммын. Мынаке, Бишкектин так ортосунда мен ишканам иштеп атат. Бир канча бала ошол жерде иштеп атат. Мен мамлекетке салык төлөп атам. Мен мамлекетке салымды кошуп атам. Сага окшоп 30,000 сомдук аренданы 5,000 сомго алып туруп, ушул канча 1-2 жылдык арендаңда 5,000 сомдон ошондо төлөбөй, мамлекетке айына 25,000 сомдон ушерп келтирип аткан сенсиң. Sen, meni sağa түздөн түз айтам, нак аферист сенсиң. Канча жолу МВД иш козгоду үстүңөн, тигил ГКМ иш козгоду, ким чыгарып койду, ким сага жардам берди? Не, аны билбейт дейсиңби? Аны билебиз Тарчойдо. Сен ушу кой бир аз болсо да бизди колдоо деле кой деп туруп ушинтип туруп чыгарып койду. А мен сага окшоп кайра суракка барып, темир урдап, сага окшоп кайра тигинтип минтип иш козголуп, монтип тигинтип прокуратура иш козгоп, ГКМ иш козгоп, МВД иш козгоп монтип жүргөн жокмун. Көп баскан аяк бок басат дегенде болуп, боктон баары башың чыкпай, өзүң богуңа өзүң чалынып отуруп, иш козголуп отуруп, элдерден ошо эметип, Бакай камалып калды деп атайын эме түзүп, группа түзүп, өзүңдү коргоп жүргөнүңдү эмне чанасыңбы, же танасыңбы? Кудайдан корк, Бакай, мен сага айтайын, Кудайдан корк. Мен сени абийиңди азыр бир эле мындай эле, бир эле нерсеңди гана чыгардым. Көп нерсең чыгарсам, сен көчөгө база албай каласың, айтайынбы, көчөгө. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар баарыңар туура түшүнгүлө, туура кабыл алгыла. Бакайды бул жерде каралоо эмес ниетим. Ал мени каралап сотторго басым жасап атат деп айтыпыр. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзү укканы, өзү ошол нерсенин баарын, иштин баардыгын ошо приказ бергени, ошо полный бүттүгүн баары эме кылган президентибиз Садыр Нуркожоевич танат бекен. Президентибиз Садыр Нуркожоевич элдин ажосу, элди коргойт ал адам. Сага окшоп байларды, олигархтарды колдобойт, алар коргойт ал. Садыр Нуркожоевич мына Шарболотова кече тигил Ак Ордодо үй бузулганда ошол кимди коргоду? Жанагы Госрегистрдин чоңун же сотторду коргоду. Ошол убакытта Садыр Нуркожоевич ошол жанагы үй бузулган эжени коргоду. Туурабы? Ошол урматтуу кыргыз элим, колдоп аткандардын баарына рахмат, Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик. Мен баштаган ишти акырынан чыккам жана чыгып берем. Бакай, сен өзүң кызыкчылыгың үчүн жасап жүрөсүң. Бир иш жасаган эмессиң, элге айтайынбы? Бир иш. Мен ак болгон үчүн, мен таза болгон үчүн ууруларга тике туруп, тик туруп карап, любой ууруну уурусуң сен деп туруп, алып келген $200,000, $100,000, $300,000, $500,000 алган эмесмин. Эң көп акча $600,000 сунуштаган. Ошондо алган эмесмин. Көтөрүп келип ушуну ал дагы өзүң жап дегенде убакыттар болгон. Барыңарды эс алгыла деген. Ошон үчүн мыйзам алдында, эл алдында Бакай, сен да бир күн жооп бересиң. Бир күн жооп бересиң. Кимден эмне подарок алгандарыңды эми ачыктап деле айтпай эле коеюн. Калп эле өлмүш болуп жашап атканыңды. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Бакай, мен сени да кечирдим. Мындан ары сен менен эфир жасабайм. Өзүң баштадың. Эсиң барда этегиңди жый. Көп нерсени айтып,
Абириңди айрандай төгүп салганга мен деле күчүм жетет, духум да жетет жана акылым да жетет. Бирок сага окшогон дөдөйгө теңелгим келбейт. Кече эле айылда, көлдө бирөөдүн койчуман болуп жүргөн адамдар акылдуу болуп, интернетке чыгып, Садыр Нуркожоевич деп монтишип. Эмнени жасадыңар, эмне кылдыңар силер элге? Помогать этип, акча жасагандан башка, наша чеккенден башка, арак ичкенден башка эчтеке жасаган жоксуңар. Менин жанымдагы жүргөн адамдар, кругумда жүргөн адамдар сага окшоп биз банда болуп жүрбөйбүз. Бирөө жапжашнакай эле таксовать этип жүрөт Бишкекте. Бирөө ошол эмеде иштеп атат, бир строительный фирмада иштеп атат. Биз ууру эмеспиз. Банда болуп, чогулуп алып туруп, ушу бир жерде помогать этип акча бөлүшөлү деген адамдардан эмеспиз. Биз элге жерге күйөбүз. Ак Ордого күйөбүз. Кыргызстандагы ушу жер мафиясына күйгөн адамдарбыз. Элдин таламын талашабыз. Биз эл менен элбиз. Дагы мошенник Алсейитовага окшогон сенин жана кошелегиңе окшогон адамдардын чыныгы жүзүн ачабыз. Кудай буйрса, Кудай кааласа сот жоопкерчилигине тартылат мыйзам чегинде. Эл тарапта болсоң бол, болбосоң давайчы ачык эле айтып бер мына. Бул шакалдар тараптамын деп айт. Ошол урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Аллах Таала кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Ороз айында ушуларды айтпайын дедим, бирок айла жоктон аргасынан айтууга мажбурмун. Алла Таала айтат: "Инналлаху ма'ас-сабирин" дейт. Эй кулдарым, силер сабыр кылууга мен силер менен биргемин дейт. Мен акмын, мен тазамын. Алланын алдында дагы, адамдын алдында дагы акмын. Ошого баарыңардын ишиңерге ийгилик. Тема Бакай Кашкарбаев жөнүндө болуп атат. Ошол урматтуу элим, эфирде эме кылбайын. Ишиңерге ийгилик. Алсейитованы эртең сотко берет экен дейт. Акча берип койсо, Бакай басым көргөзүп кое бериши мүмкүн, может быть. А бирок аны прокуратура жапты, аны негизи оңойчулук менен кое бербеш керек. Ошол урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Эфирлер байма-бай болуп турат, Бакай болгон бул менин жоом. Бул акыркысы жана биринчиси болсун ушу.